именно трансформация курсун сатууга даярданып жатабыз да, и Ооба. сатууда дайыма биринчи кезекте биз эмне кылышыбыз керек? Кызым сөйлөп койчу мага. Ким айтат? Сатууда. Мен сиздерге бүгүн психология боюнча даярдык жүргүзөйүн, сатууга. Суу берчи, суу. Бул жака комментарийге жазсаңыздар болот. Сатуунун алдында биз эмне кылышыбыз керек? Өзүбүздү даярдашыбыз керек, тааныштыруу дейт. максат кылышыбыз керек. Дагы кантип? Өзүбүз алдыбызга максат коюшубуз керек. Пландап. Мисалы сиздин максатыңыз кандай? Саламатсызбы? Биринчи сатууда ушу өзүбүз так маалымат билип туруп, анан маалыматты кенен жеткизишибиз керек. Сатаардын алдында кыздар биринчи кезекте мен эмне үчүн сатып атам, да? Менин максатым бул клиентке сатыш гана эмес. Мен саткандан кийин мен андан эмне алам деп өзүбүздөгү биринчи кезекте өзүбүздүн максатыбыз болуш керек. Себеби дегенде мисалы мен элдерге психологияны берем, бирок менин бергенден кийинки менин максатым эмне? Мындайча айтканда, сатып атканда элдердин гана эмес, сиздер жөн эле сатпайсыздар же, жөн эле товар сатпайсыздар да. Сиздер именно ал адам жашоосун өзгөртө турган товар сатып атасыздар, мындайча айтканда, продукция сатып атасыздар, И ошол сатып аткан учурда сиздердин максатыңыздар аткарылгандай кылып сатышыңыздар керек. Ошондон клиент да кызыгат, сиз да кызыгып баштайсыз. Мисалы, сиздин бул айдагы кызым бул айдагы сиздин сата турган планыңыз канча? Мисалы, мен канча сомго сатам? Сатуудан мен канча айлык алышым керек деген максат биринчи орунда туруш керек сиздер үчүн. Ал клиент менен таанышуу, өзүн тааныштыруу, маалымат берүү ал кийинки орунда болот. Мен элге сатып атканда, мисалы, бул айда бул трансформация 20 потокту мен мисалы сатуудан 20 000 же 50 000 алам. Мисалы да. Прям 100 000 чейин алган биздин менеджерлер бар, сатып жүрүшкөндөр бар. Это реально чындыгында болот бул нерсе. Болду эле келе жаткан бүгүнкү күнгө чейин и болот да. Бирок ал эмнеден көз каранды? Ошол адамдын өзүнүн максатынан көз каранды. Сиздер айтышыңыздар мүмкүн, адамдар жок экен. Алганга алгысы эле келген жок деп. Конечно, алар алгысы келбейт, себеби дегенде алар кандай клиенттер? Муздак клиенттер. Биринчиден алар именно ошол нерсеге кызыгуу үчүн кимге? Силерге келип атат да. И кызыктырыш үчүн сизге дагы продукция биринчи кезекте сиздерге кызыктуу болуш керек. Курс өзү эмес, максат. Сиздер отдел продаж болгондон кийин көбүрөөк, биринчи кезекте сатуу, андан кийин сопровождение, да. Эмне максат менен сатып атасыздар? Ана баарыңыздар азыр ручка тетрадь аласыздар дагы. Өзүңүздөрдүн максатыңыздарды жазасыздар. Максаты жок эле, мисалы, маршрутка жок эле биз сыртка чыгып же эшикке кандайдыр бир жумуш жака кетпейбиз да. Эшикке жөн эле чыгабыз. Эшикке чыгып алдык, каяка барышыбызды билбейбиз, эмнеге кетип атканыбызды деле билбейбиз. Конокко барабызбы, же жумушка барабызбы, же подружкаларыбыз менен бир жакка барабызбы билбейбиз. Жөн эле чыгып алдык. Көйдө бир максатыбыз жок болсо, биз эмнестик албай эле кайра келебиз. Тура айланып эле басып жүрүп эле кайра келебиз. Ошол сыяктуу эле продажаны деле. Алло, саламатсызбы? Ушундай курс деген башталып атат 15-сентябрда. Элдер результат алып жүрөт, анан ушундай дейсиздер. Адамдар биринчи кезекте эмне кылат? Они чувствуют, алар сезет.
сиздин ниетиңизди сезет мындайча айтканда. Ошон үчүн ручка бара каласыздар дагы 26-жылга карата сатылып жаткан трансформация курсунда сиз кандай максатыңызга жеткиңиз келет сатуунун аркасында. Мисалы мынча сомго жетким келет. Или там сиздер жөн эле продукция саткан жоксуздар да. Мисалы бизде көп клиенттер айтат. Менде ушундай деген сатуу бөлүмүндөгү кечеге ким айтты? Венера Пирматова айтып атты. Ким деген кыз саткан экен? Бир кызды деди. Урушсам болбой дейт. Немени айтты окшойт? Урушсам болбой. Мисалы бериңиз эже. Сонун келсеңиз ушундай трансформация болосуз деп. Болбой атып 3 сом салдырды дейт. Аны эми мейличем 3 сом салып коеюнчу деп атат. 6 сом деле бар болчу дейт. Ретритке сата турган, бере турган. Деп 3 котордум дейт. Анан эже уже мына эртең күнсү күнү болгону калды, 2 эле күн калды, кана дагы калганын салыңыз деди эле дейт. Жаман кечке жаным койбой жаза бердик, мен урушсам деле деп эч бир урушканыма карабай эле эже дагы, конечно, дальше тура жашооңузду түзгүлө анда да, конечно, келдиңиз деп болбой атат. Ошентип мени аркаман тынбай жазып атат. Урушканыма карабай жазып атып, келгенде анан түшүндүм. Бул сабак өтө сонун сабак экен деп келгенде 150 000 сомго талдоо чеберин сатып алып, азыр 2 айлык сабакты окуп, прям ошол менеджерге азыркыга чейин ыраазычылыгын айтып атат. Мындайча айтканда, сиздердин сатууңуздар бул жөн эле сатуу эмес, элдин жашоосун кандайдыр бир башка жаңы направленияга өзгөртүп кое турган жардам берип жатасыздар да. Ал өтө чоң нерсени жасап жатасыздар сиздер. Именно продажадан башталат бардык нерсе. Жөн эле саткан жоксуздар. Мисалы, мындайлар аябай көп болот клиенттер. Сатуудагылар кыздар мага ушинтип мен өзүмдүн жашоомдо ошондой болгон. Ошон үчүн бул жерде биринчи кезекте, конечно, сиздердин максатыңыздар биринчи орунда болсо, анан элдер дагы ошол максат менен келет. Сиздерге окшогон адамдар келет. Үчүн бул жерде ушул трансформацияда же ушул трансформация азыркы учурда ретрит да, талдоо чебери өзүм үчүн да. Именно ушул продукцияларды сатып, сиз кандай максатыңызга жеткиңиз келет? Канча трансформация саткыңыз келет? Канча талдоо чеберин саткыңыз келет? Мисалы, роботтор жалпы жазыш керек. Мен мынча талдоо чебери өзүм үчүн сатам, мынча випти саттырам, мынча трансформацияны саттырам, мынча ретритти саттырам. Ошондон мен ушундай результат жаратам. Финансовый результат, акча боюнча результат. Ошон үчүн давайте азыр ким канча трансформация, ким канча ретрит, ким канча талдоо өзүм үчүн сатып, канча акча кылат, канча сумманы план кылып атасыздар, канча суммага саткыңыздар келип жатат, жана ал сумманы сиздер кайсы жака жумшагыңыздар келет. Үйдө отуруп продажа кылып же башка жумушта иштеп продажа кылып 100 000, 50 000, андан өтө жогору продажа кылган айымдар бар. Анткени алардын максаттары бар. Ошон үчүн продажа кылып атышат. Давайте кагазды алыңыздар дагы. Кагазды 2-ге бөлөсүздөр. 2-ге бөлүп алыңыздар. Ортосунан 2-ге бөлөсүздөр. Эрхан, мага ручка барак алып келип берчи балам. Кагаздын сол колуңуздар тарабына сиздердин сата турган планыңыздар. Мисалы, мен 50 000 сомго, бирөөңүздөрдүкү 100 000, бирөөңүздөрдүкү 20 000. Мисалы, өзүңүздөр ишенбей жаткан болсоңуздар, терең дем алыңыздар да. Коркуу сөзсүз түрдө болот. Это нормально да. Коркуу ал биздин эмне коргоо куралыбыз. Бизди коргоп турат. Это нормально коркот. Коркуу сиздерде эмес, ар бирибизде, бизде дагы болот. Это нормально да. Сол тарабына жазасыздар. Сол тарапка, мисалы, мен бул айда
100 миңге жалпы сатуу кылгым келет. И анын ичинен ылдый жагына жазып баштайсыздар. Мисалы, трансформациядан канча сом? Азыркы учурда 10% болгондо 300дөн да. Мисалы, сиздин максатыңыз азыр мен сиздерге бул жактан көрүнөбү экен? Камераны буруп көрсөтүп берейин, э? Көрүнүп атабы бул жак? Көрүнүп атат, э? ооба. Ушундай кылып кагазды экиге бөлүп аласыздар дагы. Мисалы, бул тарабына продажа, мисалы, давайте орточо алайын, э? 50 миң. Бириңиздердики андан көп, бириңиздердики андан аз. Ар кимдики ар түрдүү. Сиздер өзүңүздөрдүн коркпостон сиздер үчүн реалдуу болгон сумманы жазасыздар. 50 миң сом. И мунун ичинде, мисалы, продажа деп коеюн, продажа. Продажадан сиздин колуңузга түшкөн сумма бул, таза. Сиздин колуңузга түшкөн сумма. 50 миң сом сиз колуңузга ала турган суммада сиз пландап жатасыз. Мисалы, мындан трансформация канча? Мисалы, трансформациядан канча штук? Канча? 3 сомдон болгондо 100дү сатсаңыз, 3 сомду 100гө көбөйтөм. Канча? 3 миң болот? 30 миң болот. 30 миң болот, э? Ал. Иду? А, жактан карап жибер. Я работаю, жан. 30 миң болот? 30 миң. Точно 30 миң болот? Да, 30 миң. Мисалы, ретрит. Ретрит уже 3 эле күн калды. Хорошо, 5ти сатыңыз. Или там 10ду да. Давайте мен көбүрөөк план кылып жаза берейин. Сиздер өзүңүздөрдүкүнө реалдуу да кылып жазыңыздар, э? Ар бир ретриттен 1000 сомдон аласыздар, туурабы? 1000 сомдон болгондо сиздин колуңузга 10 миң түшөт. И талдоону да ушундай кылып эсептеңиздер. Талдоонун проценти канча бермек? 7500 VIP тарифи 2,5 өзүм үчүн. Мисалы, VIP-тен 7500, да? Да, VIP-тен 7500, өзүм үчүндөн 2500 бе? Өзüm üçün 2500. Да, талдоо өзүм үчүндөн мисалы 2500, бизге ошондо канча калды? 40 миң болду. Талдоо өзүм үчүндөн 2500. давайте 2500. 2500дөн мисалы, ладно, давайте 4тү деп коеюн, 10 миң. Сиздер андан көп кааласаңыздар көп жаза бериңиздер. Мен мисал кылып гана жазып атам, э? 10 миң. И талдоо VIP 7500. Давайте экөөнү дейин. Мисалы, талдоо VIP-тен сиздер жаза бериңиздер. Менин колуман келбейт эмес, менин колуман келет деп эле жаза бересиздер. Мен азыр сиздерге бардыгын тең минимальный. Бул жерде деген талдоо, мисалы, ретрит эртең бүрсүгүндөн уже мисалы, кана 7синен кийин уже все сатылбайт, туурабы? И бул жерден сиздер бул жактан сумма көп болуп кетти дебеңиздер, анткени мен бул жерден ретриттин ордуна алып коюп туруп деле жаза берсеңиздер болот. И көп болсо эчтеке болбойт да. Так, ошондо 30, 40, 50, 65 миң болду. Мындайча айтканда сиз меңизге
Эмне берип алдыңыз? Конструкция, эреже берип койдуңуз да, курал кылып койдуңуздар. Уже маршрут түзүп койдуңуз. Мен үйдөн чыктым, каяка барам? Демек, мен үйдөн чыгып именно 60.000 сом жасашым керек да. Эми ушул 60.000 сом, 65.000 сомду пландан көбүрөөк болсо эчтеке болбойт. Эмнеге анткени биз 65.000 сом койгондо 50.000 сом аткарылышы мүмкүн. Какой-то процент. Султан такырмочу. Азыраак аткарылышы мүмкүн. Мисалы 30% аткарылышы мүмкүн, 50%, 70% аткарылышы мүмкүн. Ошондо 65 болсо 50.000 сиздин колуңузга ошо мындан кийинки жерден азайып отуруп мейли 50.000 колуңузга түштү. Но 65.000 деп кое бериңиз. Эми ушул 65.000ди сиз каяка жумшайсыз, эмнеге жумшайсыз жазасыз. Мисалы 65.000 сомдун 5.000 сомун өзүмө бир жака жумшайм. Мисалы өзүмө там спага барам. Биринчи кезекте эмне жөнүндө? Өзүбүздүн эс алганыбыз жөнүндө ойлонушубуз керек. Себеби дегенде биз эс алмайын, биз эч кимди көргүбүз келбейт. Наоборот, клиенттер уккан сайын раздражение болобуз, туурабы? Ошон үчүн эс алууга жумшайм мен, өзүбүздү макташ үчүн да. 5.000 сомго мисалы жаңы жылга өзүмө белек алам. Өзүбүз бүткөндөн кийин анан балдарыбыз башталат. Биз сразу эле эмнени баштайбыз? Карыз төлөп баштайбыз. Нет. Карыздан эмес, именно өзүбүздөн балдарыбызга мисалы белек алабыз или там керектүү бир нерселерин алып беребиз да. Мисалы 5.000 балдарым или там 10.000 балдарым. Мен кыргыздын айымдарын жакшы билем. Сразу эле балдарымды деп эле жөнөйбүз, анан карызга жөнөйбүз, сразу эле туурабы? Аларды кое турабыз. Биринчи өзүбүз, анан балдарыбыз, анан карыздарыбыз болсо даже карызга пока эртерээк үйүбүзгө бир нерсе алышыбыз мүмкүн там. Анан продукт алабыз. Биз баарын биринчи жазабыз, өзүбүз жок болобуз, анан этегиде өзүбүзгө эчтеке ашпай калат, туурабы? Так, 10, 25, 45, 55. Анан карызыңарды берсеңер болот, мисалы, карыз. Или там карызыңар жок болсо, карызыбыз жок болсо, эми карыз азыркы заманда мне кажется, баары бир адамдын карызы болсо керек. Карызыбыз жок болсо анда дагы бир нерсени план кылабыз да. Же там акча чогултам бир жака бир нерсе кылганга. И ушундай кылып, пожалуйста, ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн планыңыздарды жазыңыздар. Мындай плансыз сиздер сата албайсыздар. Себеби мен түшүнбөйт, мен эмне үчүн сатышым керек сага? Аз эле өзүбүздүн немебизге жөнөтүп. Иштегиси келбейт. Мен өзүнүн пайдасын көрүш керек. Ал түшүнүш керек, мен эмне кылып атканымды. Бул психологиянын тилинде айтсам сиздерге. Хорошо? Давайте жазып чыгыңыздар. Ким канча сумма койду? Бириңиздердики 20.000 болушу мүмкүн, бириңиздердики 100.000 болушу мүмкүн. И реалдуу кылып жазып чыгыңыздар. Контрольную работу моей дочери и отобрали телефон. Я уже ходила к директору, и он ждет вас у себя в кабинете. Извините, но она же списывала. А это уже не... Как дети? Прости, я переспав з дівчиною. Ти що, дурний? Можеш говорити, я за тебе помагаю зроблю. Что скажи? Чего? Давайте сиздерге 5 мүнөт убакыт берем. Өзүңүздөрчө отуруп, шашылбай жазып чыгыңыздар, Келе Бек мырза, жаттайлы экөөбүз кел.
Айтор 5 деген кандай? Мен жадым отур да балам. Yanlışlıkla vermedim bile. Ben yanlışlıkla vermedim bile. Ceza vermedim. Bu da çok olunur beşim. Madina ayım mikrofonunuzu açır olsa. Ay öçmeye kaldı. Öçür algım diyorum ya. Ay. Жаздыңыздар байымдар. Ана максаттарыңыздар менен бөлүшүңүздөрчү. Микрофондоруңуздарды күйгүзүп, чыгып, сурооңуздарды берсеңиздер болот. Мисалы мен мындай деп жаздым. Өзүңүздөр билгендей, биздин курсубуз көптөн бери иштеп келет да, 6 жылдан бери. Көп учурда адамдар результат жаратышат. Эмнеге? Анткени биз сабакка келгенде биринчи эле сабакта курс бербейбиз. Биринчи эле сабакта именно ушундай максаттарын жаздырабыз. Келген адам максатын жазгандан кийин эмне деп көбүнчө эмне деп айтышат? Мен жазгыла дегенден ойлонбой эле жазып койдум эле, анан үй алам деп жазып койдум эле, или там машина алам деп жазып койдум эле. Анан өзүнөн өзү эле болуп калды дейт. Өзүнөн өзү болбойт. Ал адам ниет кылган үчүн пенденин оозунда Кудайдын кулагында дейт го. Биз ниет кылдыкпы? Болду, ал ишке ашып баштайт. Ал уже биздин жашообузда мындайча айтканда бар нерсе. Ал жок нерсе эмес.
Уже биз жаздык, уже каалап атабыз, уже прям ошол нерсени алгыбыз келип, мисалы азыр сиздер жаздыңыздар максаттарыңыздарды, и сиздерде кадимкидей ошол нерсени уже алгыңыздар келип баштады. Туурабы? Да, блин, я вот это хочу, мен ушул нерсени алам, мен спага баргым келип атат, мен ушундай балдарыма ушундай бийликтерди алгым келип атат. Мен ушуну көптөн бери каалап жүрдүм эле, ушундай кылгым келип атат деп баштайсыздар уже. Туура? Уже эмне алып баштады? Серотонин деп коет го. Уже конфет уже түшүндү, мен көрсө сатуудан сонун конфеттерди жейт турбаймынбы деп кызыгып баштады. Эми ушундай кызыгуу менен эмне дейсиз? Эме ойгонду дейм да. Элестетип мындай элестетип көз алдыбызга Элестетүү, образ, Мен ойготту. сезимдер башталды. Да, уже кызыгуу башталды. Именно ушул максатыма жетүү үчүн мен бул айда ушундай суммадагы продажа кылам деп өзүңүздөр мотивация бердиңиздерби? Эми клиент келгенде сиздер уже кызыгып, мен өзү эле тиги жактан, бул жактан, ишенесизби? Бизде деген курста биринчи келгенде максат жазат. Ушундай максаттар ишке ашышат деп туруп, биринчи кейс жазаткан кейси деген баракчадан кимдин кандай, ал жакта бир дагы максатты биз жок максатты элден албайбыз. Кээ бирлер айтышат экен. Дагы жанагындай клиенттерге акча берип туруп, анан алардан отзыв алып алышат. Элестеткиле, биз канча кейстерибиз бар, ошонун баардыгына акча бере берип, биз элден келген акчаны кайра элге кейс алыш үчүн бере берип төнүп калат да акчабыз. Бир дагы адамга биз акча бербейбиз. Аларга айтабыз, эгерде результатыңар менен болсо, бөлүшкүлө дейбиз. И алар өздөрүнүн ыктыяры менен эле бөлүшөт. Эч кимди заставлять этпейбиз. Бизде результат алып алып бөлүшпөй жүргөн клиенттерибиз толуп турат. Аларга канча мынча жолугуп калсаң, затка менде деген аларга мындай жолдон жолугуп калам, кээде түз эфирден жолугуп калганда ушундай болуп, анан ушундай результат десе, Симоп ушундай болду эле, эмне айтпайсыңар деп. Мен көп билбеген көп результаттар дагы бар да. Эл үчүн айтып коеюн, бизде көбүнчө баягы кыргызбыз да. Назарынан коркушат элдердин. Эл эмне дейт, тиги тууганым угуп калса эмне болот, мени көрүп калса эмне болот, психологдордо жүрөт экен деп айтат экен деп тартынгандар аябай көп. Ошон үчүн көпчүлүгү бере беришпейт. А так бизге берген эле результаттар аябай чындыгында көп. Ал материалдык результат, моралдык результат да, жолдошу менен жарашканы, мамилеси, балдары менен жарашкан мамилелери прям ушунчалык чындыгында көп. Аны кейсиден биз бир сыйра изилдеп аласыздар, эми бүгүн көбүрөөк фокусту өзүбүзгө коебуз, өзүбүз жөнүндө болсун сөз, Эми ушул сатуудан сиз эмне аласыз? Сиз айтып атпаймынбы, сиздер бул жерде акчага гана сатпайсыздар, сиздер адамдарга результат сатасыздар. Сиздер саткан адамдар жашоосун айтып атпаймынбы? Бирөө күйөөсү менен жарашат, бирөө баласынын ден соолугун чыңдайт, элестеткиле. Бирөө деген үй алат, ушул именно сиз 300 сом үчүн бир адамга сатканыңыз менен ал жашоосунда 3 миллионго сатып ала албаган результаттарды жаратат. Сиз дагы мындайча айтканда ал адамдын жашоосун өзгөртө турган бир себепкер болуп атасыздар сиздер. Өзүңүздөр аябай чоң ролду аткарып жатасыздар. Мындайча айтканда сиздер дагы, мен дагы баарыбыз тең дайымдын бир себепкерибиз. Ошол адамдарга биз жардам жаратканын биз аркылуу аларга жардам бердирип атат. Силер аркылуу, мен аркылуу, Кундуз аркылуу, кураторлор аркылуу биз себепкербиз да. Өзүңүздөрдүн ролуңуздарды түшүнүшүңүздөр керек. Ошол эле учурда биз бул жерден эч качан спасатель боло албайбыз. Мен ушул адамдын жашоосун өзгөртө калайын дебейбиз. Биз себепкер болгон үчүн өзүбүздүн максатыбызды ишке аша турган кылып сатышыбыз керек. Мисалы сиз бирөө келиши мүмкүн сизге. Ушундай жолдошум менен мамилем аябай начар болуп атат, оңдой албай атам, кандай кылсам болот, курстарда окуй берип чарчадым дейт. Чындап келгенде сиздин дагы мамилеңиз жакшы болбой жатышы мүмкүн. Ошол жерден сиз эмне дейсиз? Ниет кыласыздар. Мен дагы ушул айымдын мамилеси оңдолгу. Мен дагы ушул айымга жардам берип, менин дагы мамилем оңдолсун күйөөм менен. Мисалы бирөө балам ооруп атат дей турган болсо, мен ушул адамга жардам берип, менин дагы баламдын ден соолугу чың болсун деп өзүңүздүн максатыңызды кошо ниет кыласыз дагы. Ошол кезде дагы азыркы максат жазгандай эле
сиз өзүңүздүн жолдошуңуз менен мамилеңизди оңдогуңуз келсе, анда сиз да аракет кылып баштайсыз. Чындыгында бул методикада мисалы талдоо чебери дешет, ага трансформация деши мүмкүн, ретрит деши мүмкүн. Бул методикага келгендердин чындыгында ошондой результаты болуп атат. Эгерде сиз чын жүрөгүңүздөн каалап жатсаңыз, анда эч нерсени ойлонбой эле келе бериңиз. Сиздин каалооңузда, сиз каалап келсеңиз, ал нерсе сөзсүз түрдө ишке ашат. Ой, биздин курсубуз укмуш сизге результат берет эмес. Сиз кааласаңыз, биз сизге себепкер болуп, Заткан Жусупова курсу себепкери болуп, сиздин каалооңуз менен максатыңыз сөзсүз түрдө ишке ашат деп айтасыздар. Жоопкерчиликти ошентип эткенде ал адам, мен каалашым керек экен дейт да, өзүнө алып баштайт. Да, конечно, сиз результат жаратасыз десеңиз, мага булар өздөрү результат берет турбайбы дейт да, курсту алат да, ошол ойдон кирбейт дагы. Мага ошолор результат берет дейт да, анан кийин айтат, мен курс алганымдан результат жараткан эмесмин. Эмнеге? Анткени алар өздөрүнө жоопкерчиликти албай келген адамдар жаратпайт результатты. Мисалы өзүңүздөр деле көп эле курстарды алсаңыздар керек, бирок ошол максатыңыздарга жетпейсиздер. Анткени силер окубайсыздар, жаса дегенин жасабайсыздар, кыл дегенин кылбайсыздар. Эртең менен күндө туруп муну кыл десе жасабайсыздар. Арыктоо мисалы сулуулукка катышып алып, эчтеке кылбайсыздар, этегинде результат жок. Потому что сиздер өзүңүздөр жоопкерчиликти өзүңүздөргө албайсыздар. Туурабы? Азыркы учурда баарыбыз тең эле курс сатып алгандардын катарына киребиз. Анан ушундай ниеттериңиздерди, пожалуйста, обязательно кылыңыздар, обязательно коюңуздар. И анан тоскоолдуктар менен иштей турган болсок да, тоскоолдуктар булар клиенттери кызыкпайт, алардын акчасы жок, 150 000 сом кымбат, талдоо кымбат, трансформация кымбат, или там ретрит кымбат, или там алар, да, конечно, алар айтат, обязательно айтат, акчам жок деп айтат. Эч ким акчам бар деп келбейт. Дегенде айтасыздар, биз эч качан клиенттин акчасын санабайбыз. Эч качан. Эмнеге? Анткени клиенттин акчасын санай турган болсок, анда биз өзүбүз үчүн дагы, алар үчүн дагы результат жарата албайбыз. Ошон үчүн керек болсо адам акча табат. Любой жактан табат. Бизде талдоо чеберине мисалы кечеги потокто 15-25, почти 40 айым келди. Бири дагы менин акчам азыр сразу ушунча акча төлөйм деп эч ким айткан жок. Бардыгы менен тең эле результаттарын кийин айтып атса, акчам жок болчу. Анан келдим, анан катыштым, 5 000 сомго көзүм жумуп туруп эле 5 000 сомум деле жок болчу. Брон кылдым. Анан 150 000 сом каяктан келди, мен өзүм деле байкабай калдым. Адамдар өздөрү сурап акча берейинби деп башташты деп айтып атышты. Себеби дегенде ал адам каалады, Кудайым аларга рызкы кылып ар жактан жөнөттү. Сиздер ошондой ишенимде болушуңуздар керек. Бул адамдын акчасын эгерде кааласа табат. Конечно, биз аны клиентке айтпайбыз, сиз кааласаңыз акча конечно табасыз дебейбиз да. Эгерде сиз чындап каалай турган болсоңуз, анда акча дагы келет. Сиз эң башкысы ниет кыла бериңиз деп гана клиентти эмне кылышыбыз керек, жардам берип турушубуз керек. Да, сиз ниет кылсаңыз акча келет. Мисалы содада болсо, ошол именно сабак окуйм деп атып, деп жазылгандан баштап брон кылсак, например, анын финансовый расширение деп коет, брон кылды, содасы болуп баштайт. И содасынан именно ошол күнү көбүрөөк акча түшүшү мүмкүн да. Ошол жума. Клиенттин акчасын эсептебейбиз. Коркуу болуп аткан болсо да, коркуубузга ырасчылык айтабыз. Мисалы, азыр клиент чалган деле, билейм, бул өлө көп сүйлөп атат, или там жертвасы экен, бул албайт, бул кызыкпайт деп өзүбүз эле сразу эле жооп берип баштайбыз да. Нет. Терең дем алып, именно ушул клиент алат. Эгерде коркуп аткан болсок, мен коркуума ыраазымын, мени коргогонуңа ыраазымын деп өзүбүз менен сүйлөшкөндү да билишиңиздер керек. Себеби дегенде сиздер мен дагы башында клиенттер менен өзүм сүйлөшүп, өзүм сатып жүргөмүн. Билем, алар проблемасын, толтура проблемасын биринчи керекте айткылары келет. Бизге именно ошо проблемасын айтыш үчүн келет. Бир саат алар менен сүйлөшпөйбүз. Да, конечно, мен сизди аябай жакшы түшүнөм.
именно ушул көйгөйлөрүңүздү чече турган, сизге жардам бере турган, сиздин каалоолоруңузду ишке ашыра турган трансформация курсу же там талдоо чебери же ретрит эмнени сураса, эмнени сатсаңыздар ошол жөнүндө айтып бересиздер. Кененирээк да жардам берет. Мисалы кечегиде экинчи жолу биз ретрит жасаганда ноябрь айында, ноябрдын аягында кылдыкпы. Рак болуп, рак 4-чү стадиядагы айым келиптир. Кимиңер саткансыңар? Бермет, ким саткан ошол айымга? 4-чү стадиядагы айымга рак. Кимдин клиенти ошол? Ошо эмне кайсы болсо сатканын билбейм азыр. Так көрөм да. Азыр ошону отуз Отдел продаждан келген кыз. Отдел продаждан эле келиптир. Ушул жактан эле сатылыптыр ал кызга, ал айымга. Элестеткиле 1-сентябрда келгенде баса албай келген экен. Анда өзүнүн акчасы деле жок болуп келген экен, бирок акча таап келиптир. Күйөөсү менен мамилеси жакшы эмес экен, күйөөсү иштебейт, ушундай да колдобойт экен. Кийин 20 метр баса албаган айым 6000 метр басып калыптыр. 6000 шаг кылып атыптыр күнүнө. Только анализдери хуже болуп аткан экен, уже канча жылдан бери, 2 жылдан бери ооруп келген экен. Ал эч жылыш болбогон экен. Бир ретритке келгенден кийин эле 4-чү стадиягы рак болгон айым анализдери аябай резко жакшырып 5 килограмм семириптир. Уже канча жылдан бери только минуска гана кеткен экен. Себеби дегенде ал ушунчалык ишенип, ушунчалык каалап, анын биринчи каалоосун ким ойготту? Конечно, силер ойготконсуңар. Да, конечно, келсеңиз сизге жардам берет. Сиз каалайсызбы? Эгерде ушунчалык кааласаңыз, сизге сөзсүз жардам берет. Ал сиздин каалооңуздан, сиздин ниетиңизден көз каранды. Деп ошол эле учурда өзүңүздөрдүн ички каалооңуздарды, өзүңүздөрдүн эмне каалап атканыңыздарды айтып турасыздар. Мисалы, ден соолугу боюнча сурап аткан адамга менин ден соолугум чың болсун да, өмүрүңүздүн болсун, или там балдарымдын ден соолугу чың болсун, менин акча жөнүндө, финансы жөнүндө айта турган болсо, менде дагы ушундай жакшы болсун деп постоянно өзүңүздөрдүн ичиңиздерден өзүңүздөрдүн максатыңыздарды ниет кылып турасыздар. Спасать этпейбиз эч кимди. Хорошо? Коркуу боюнча постоянно өзүбүзгө ыраазычылык айтып турабыз. И анан мен айына ушул акчага саттым. Мисалы, биз азыр 50-65 миң деп жаздык да. 65 миң сомго сиз сатуу жасадыңыз. Ар бириңиздер менен жазыштырып атам да мен. Сиздер андан эмне аласыздар? Мисалы, Бермет өзүнүн планын жазды. Бермет ошол суммага сатуу жасады. Андан эмне алат? Кандай сезимдер болот? Өзүн кандай сезет? Чыгып бөлүшсөңүздөр болот. Мен сиздерге түпкүрүн таап берем. Билесиздер да, мен мастер разборовмун, талдоо чеберимин, психологмун. Именно адамдардын блокторун, именно ошол сатууга эмнеси тоскоол болуп жатат, подсознательный блокторун айтып бере алам. Подсознанияңызда эмне сизге тоскоол жаратып жатат? Мисалы, мен айым. Сиз өзүңүздүн каалаган суммаңызга саттыңыз. Элестетиңиз, прям саттыңыз. Азыр мен айым сүйлөсүн. Саттыңыз да, сизде кандай сезимдер жаралды? Азыр мен негизи бул биринчи продажам да. Азыр сиз максаттарыңды жаз дедиңиз, ошол биринчи ушул мен практика кылып, азыр сизден угуп ушундай практика кылып атам да. Максаттарым. Анан өзүмө примерно 35 миң деп жаздым. Эми биринчи зарплатам мындай ушундай деп элестеттим да, анан негизи ойлонбоптурмун мурун. Анан азыр жазып атып, ошо 35 миң примерно трансформация эмесин, анан ретритте монча деп примерно кылып 35 миң деп жаздым. Талдоону жаздыңыз, Талдоо өзүм үчүн сатсаңыз болот. Общий ошо аягында 35 миң сумманы келтирдим да. Андан кийин аны эмнеге коротом, ошол максаттарым эмне, аны эмнеге жумшайм, аны да жаздым. Айта берсем болобу? Да, ушулардын жок, максаттарыңызды бизге прям бүт баарын айтып кереги жок.
Именно ошол 35.000 сомго сиз саттыңыз, продажа кылдыңыз, элестетиңиз. И сизде кандай сезимдер пайда болду? Менде мындай ошол акча менде, анан кийин азыр мондай кылам деп мындай ошол 35.000ди алгандан кийин ошол максаттарым кылып атканым көз алдыма келип кетти да. Ошондо кандай сезимдер пайда болду сизде? Мындай бетиме кызыл жүгүрүп, Кубаныч, сүйүнүч. ооба кубаныч, сүйүнүч, мындай дагы алдыга болгон умтулуу, ошол мамет менен жашоо, ошондой бир мындай денеме кан жүгүрдү десем болот да. Дагы сезимдериңизди айта бериңиз. Мындай декретте мына 9 жылдан бери отурам да, анан иштеп көрө элекмин, пока жолдошум менен колундамын, анан мынча айлык алып көргөнгө 35.000ди дагы, буларды 35.000ди бүтүрүп дагы апей бул мындан кийин дагы алтын алайын кой деп дагы башка өзүнчө эле чоң иштеп кеттим го. Максаттар пайда болду, э? Да, мотивация, да, конечно. Алтын алам деп ойлочу эмесмин. Азыр буларды бүткөндөн кийин апей булар бүттү го, андан дагы алтын алышым керек экен деп дагы пландарым өзүнчө чоңоюп баштады го. Хорошо, максаттарыңыз ишке ашты. Сезимдериңиз элестете бериңиз, прям азыр жазгандарыңыздын баардыгын ишке ашырдыңыз, элестетиңиз. Ишке ашырдым. Мындай башкача дем күч пайда болот экен да, өзүңө болгон. Пока азыр максатың жокто кичине максат коет экенсиң, анан булар мындай орундалгандан кийин уже чоң максаттарды көздөй баштайт экенсиң да, көзүң ачылып. Да, менин айымайым чындыгында бул убакка чейин, скорее всего, сиз максат койгон эмессиз. Максат койбой эле өзүңүздү укпай эле жашагансыз, скорее всего да, өзүңүздүн максаттарыңызды, өзүңүздүн алтын алам, мен муну кылам, муну тигин тем дебей эле, только декретте болгон үчүн, только балдар менен эле ошол жак менен эле жашаган болушуңуз мүмкүн да. Мындай план койчу эмесмин да, азыр тамак ашка жетсе болду, анан жолдошум мончитап кетсе, Светка төлөсө анан тиги төлөсө. Күнүмдүк Чоң гана максаттарды көздөчү эмесмин да. Кубануу деп атпайбы? Караңыздар, биз кубануу, сүйүнүү деп айтып аткан болсоңуздар, азыр баарыңыздардыкын ушул жерде айтсам болот да. Кубануу, сүйүнүү, прям ушунчалык умтулуу деп айта турган болсок, биз көп учурда айымдар өзүбүздүн эмоциябызга көңүл бурбайбыз. Эмнеге? Мисалы, айрыкча үйдө отурганда да, биз адамбыз да, баарыбыз тең эмоционалдуубуз. Ыйлагыбыз келет, да? Кээде сүйүнүп секиргибиз келет, бирок ошол нерсени жасабайбыз. Сиздер именно биз эмне үчүн элдерди ретритке чакырып атабыз? Элдерди эмоциялар менен иштегиле. Алар бизге келгенде ыйлашат, күлүшөт, жыргашат, секиришет, сүйүнүшөт. Мындайча айтканда, эмоцияларын чыгарат. Кичинекей балдарыбызды карап турсаң, кичинекей балдарды карасаң бир маалда ыйлап аткан болот, карасаң бир маалда сүйүнүп аткан болот, карасаң бир маалда секирип аткан болот, постоянно движениеда, да? Эмоциясы постоянно погодада эле болот да, биз адамдар погодада эле болобуз. То жамгыр жайт, то кар жайт, то күн ачык болот, то күн бүркөк болот. Бирок биз кичинекей кезибизден көп эмоцияларыбызды, сиздер дагы, пожалуйста, балдарыңыздарды тыйбашыңыздар керек. Ыйлап атса, ыйлаба дебешибиз керек, себеби дегенде ыйлаган дагы бул эмоция чыгыш керек. Ыйлаганда өзүңүздөр баксаңыздар, жеңилдеп каласыздар. Ошон үчүн сиздерге айтарым, именно кубанып, прям жыргап, жагымдуу сезимдер келди деп жаткан болсоңуздар, демек эмоцияңыздарды жабып, эмоцияны ачканга аракет кылышыңыз керек. Мисалы, мен айымга эмне деп сунуштамакмын? Ыйлагыңыз келип атабы? Балдарыңызга балдарга көрсөтүп кереги жок. Өзүңүзчө бир өзүңүзгө жаккан музыканы коюп, да? Кичинекей кезиңизге сизге ата-энеңиз кандай ушундай сиз каалаган максат ар бир адамда эле болот. Кичинекей кезде мисалы балдар ушуну алып бер, тигини алып бер дегенсиз, мисалы ата-энеңизге сизге ошол нерсени алып бербей койгон же тыюу салган болушу мүмкүн да. И ошондон баштап биз эмне деп баштайбыз? Мен айтсам деле баары мага алып бербейт, андан көрө мен
Жөн эле коеюн, сурабай эле коеюн дейбиз да, сурабай баштайбыз. Ошо менен максаттарыбызды жаап баштайбыз. Жашообузду дагы ошентип жашап баштайбыз да. Мен айтсам деле барып алып бербейт деп күйөөбүздөн сурабай баштайбыз. Кийин турмушка чыкканда на самом деле ата энеден сураганыбыз болот да. Ата энеден сурай албай калганбыз кайсы бир учурда алып бербей койсо всё деп. Бул биздин психикабызда калып калган да. Муну өзгөртүүгө болот. Азыр эми десеңиз болот, мисалы музыканы коюп алып эле кайсы учурда сизге эмнени алып бербей койгон, бирок ошондо алып бергенин каалагансыз же ошону азыркыга чейин айтып жүрүшүңүздөр мүмкүн. Бир нерсени каалаган. Мисалы азыр мен айтып атканда дароо эсиңиздерге келиши мүмкүн ушул нерсе. И ошону алып бербей койгондо мен сиздерге капа болгонмун, айта алган эмесмин деп прям ошондо ыйларыңыздар келиши мүмкүн ошол нерсени эстегенде же ата энеңиздер ошол нерсени ишке ашырып жатканын эле элестетип, бул практика да. Элестетесиздер, колуңуздарга берип атканын, мисалы ким эмнени элестетти, эмнени сезди. Ата энеңиздерден эмне сурагансыздар и эмнени максат жөнүндө айтып аткандар. Максат, кубаныч жөнүндө айтканда. Эмнени сурагансыздар жана эмнени сиздерге алып бербей койгон, же эмне үчүн капа болгонсуздар, же бир жака баргыңыздар келген, жөнөтпөй койгон да. И ошол эле психикада калып калган эле нерсе менен бүгүнкү күнгө чейин жашап келе беребиз. И ошол жака аткарылбай калган жака энергиябызды корото беребиз дагы. Жашообузда именно жолдошторубуз, жакындарыбыз бизге именно ошол эле нерсени кайталап көрсөтө берет. Мисалы ата энебизден сураганбыз, ала албай калганбыз, и жолдошубуздан сурайбыз, бербейт. Анан айтабыз, неге бербейт дейт. Анан сурабай баштайбыз, анан өзүм деп баштайбыз. Я сама буду делать. На самом деле ал биздин психикабыздагы эле программа эле. Хорошо? Элестетебиз, прям баардыгыбыз тең азыр элестетебиз, эмнени алып бербей койгон, ата энебиз именно ошол биз алып бер деген нерсени алып берип жатканын элестетебиз. Прям оюнчук дедикпи, оюнчукту алып берди. И бизге жагымдуу сезимдерди да, сүйүнүп атканыбызды, прям азыр эмнени сезип атсак, ушуну өзүңүз өз алдыңыздарча да дагы жасасаңыздар болот практиканы да. Мисалы айтышы мүмкүн, акча жок, кымбат ал, же мисалы бир жака барам десең барбайсың, сен эртең мектепке барышың керек, или там тигини кылышың керек деп тыюу салып койду, мындайча айтканда басып салды да, подавлять этип койду орусча айтканда. Всё, вы до сих пор ошол подавленность менен жабылып жүрө бересиздер. Азыр ата энеңиздер сизге уруксат берип, всё, сен уже чоңойдуң, сен ушу каалаганыңды алсаң болот, мына сен алга каалаганыңды берем мына деп сиздер каалаган нерсени колуңуздарга берип жатканын элестетесиздер. Кадимкидей ички дүйнөңүздөрдө кандайдыр бир жагымдуу сезимдер болушу мүмкүн азыр да. Алып атканыңыздарды колуңуздарга. Сиздердин азыркы клиентке сатып акча кылып алып аткан максатыңыздар именно ошол бала чактагы максатыңыздардан келип башталат да. Түбү ошол жакта. Эгерде ыйларыңыздар келсе ыйлашыңыздар керек, сүйлөгүңүздөр келсе сүйлөшүңүздөр керек. Ошол жактагы обида, ошол жактагы таарынычтарды чыгарып койсоңуздар эле болду. Ошол жакта кайсы бир учурда калып калган энергияны бүгүнкү күнгө чейин алып аткан программа кетет дагы, анан бүгүнкү күндөгү каалоо максаттарыбыздар ишке ашып баштайт. Сиздер айтып жатсаңыздар мүмкүн, мен азыркы мына 65 000, 50 000 сомго максат жаздым. Анан причем тут менин бала чагымдагы максатым кандай тиешеси бар деп. Сиздердин азыркы учурда мен айтып жатканда эмне эсиңиздерге келди? Ошол нерсе сиздин азыркы клиентке продажа кылып ала турган максаттарыңыздарга блок энергия ошол жакта. Биз азыр сиздер менен энергия продажага энергиябызды бөлүп берип атабыз. Эми мен алды, всё, мен 65 000 сомдук, мен өзүм жазган, сиздер үчүн жазган максатты айтып атам. Может, кимкидир 100 000 да. Может, кого-то там 200 000 да. Всё, энергияны 65 000 сомго берди. Эми ушул энергияны клиент жумшаган сайын, да, конечно, деп прям маанайыбыз менен ат души сүйлөшөбүз. Себеби дегенде биякта максат бар, энергия бар. Эгерде энергия жок болсо, клиент да аны сезет, энергия болсо дагы сезет. Клиенттер кадимкидей кызыгуу менен прям сурап башташат.
Эгерде сиздин энергияңыз жок болсо, клиенттин да энергиясы жок болот да. Ал эмне экен? Эмне ал деп түшүнбөйт да. Эмнени эле айтып атасыңар деп. Туура? Вот ошон үчүн биринчи кезекте сиздерде болуш керек энергия. Сиздер ошону передаете. Сиздердин энергияңыздарга келет клиент. Дагы кимде кандай сезимдер болду, бөлүшүңүздөр. Ошол айтат го, эме мындай. Мисалы мен жолдошум жалгыз бала да, ошондо мындай көп жыл бала төрөбөй жүрдүм да, анан кийин ошо бирөөдөн укканмын да, мындай эмнени аябай кааласам, ошол жашоо менен жаша дейт го, мындай элестетип. Мисалы мен бала көтөрүп атам, баланы куттуктап атам деп мен ошо биринчи балам Визуализация, да. каза болуп калды. Анан кайра дагы ошо аны менен калып калбай дагы элестете бердим да, бирөөнүн баласын көрүп, мен да көтөрөм ушинтип депчи. Бирок азыр ошол 3 жыл өтө, азыр өзүмдүн да ошол элестеткен жашоом азыр күнүмдүк жашоом да. Ошол сөздү жакканда, эмнени кааласам, будущем эмнени кааласаң, мында азыр ошо мындай оюңду ошол жашоо менен элестетип жашай бер дейт го. Вот, сиз деген элестетип ошентип элестетип алып бала төрөбүз. Көрдүңүзбү? Ал деген ал. Азыр мурунку азыр реальный жашоомда, а мурун кимди көрүп алып элестете берчүмүн да, мен дагы ушинтип эмизем, мен дагы ушинтип эме кылам депчи. Ошол сөзү жакканда, азыр дагы бул максаттарымды жазып барып, элестетип отурам да. Да, вот, көрдүңүзбү? Эч катал нерсе. Саламатсызбы, Заткан эже? Сизге да чоң рахмат. Саламатчылык. Көптөн бери өзүмдүн каалоолорумду эч бир ойгото албай жүргөнмүн да, анан катуу стресс болуп нетип ойгото албай жүргөнмүн. Азыр сиз менен жазып, аябай мындай ойготуп, каалоолорумду жаздым да. Да. Аябай жакшы сонун болду. Сиз азыр сүйлөп атканыңызда прям трансформация болуп, мен аябай глубокий неметкен кезде моундай кусамын да. Анан ошондой кускум келип, мындай кадимкидей трансформация болдум. Сизге чоң рахмат. Кустуңуз да? Ошо каалоолорумду көптөн бери ойгото албай эле өзүм эрте, кызым тихо. Эрте тура албай, ойгоно албай эле, кечке эле уктап эле ушинтип өзүмдү башкара албай жүргөнмүн да. Анан көрсө ушу каалоолорумду ойгото албай. Каалоо жок болсо, турбайбыз деле, мындай планыбыз жок болсо. Да, мен түшүнбөйт. Сен эмне кыласың? Сен туруп эмне кыласың? Эмне үчүн тура турган максатың эмне дейт. Ошон үчүн обязательно ушундай максатты жазып турушубуз керек. Постоянно. Айымдар, мындай максаттарды биз постоянно жазышыбыз керек. Ай сайын да, продажа болгон сайын. Мисалы, иштей турган болсоңуздар бир жакта, жумуш боюнча постоянно, ай сайын бул максат бир эле айдагы эле максат да. Мисалы, сиздер азыр продажадан гана жүрүп жатасыздар. Сиздердин өзүңүздөрдүн жумушуңуздар да болушу мүмкүн да. Бардыгын чогултуп туруп жазсаңыздар, мисалы, мен продажада мынча кылам, мында мынча кылам, мында мынча кылам, 3-4 жерде иштешиңиздер мүмкүн. Бардыгын чогултуп туруп өзүңүздөргө жазып, жана мен аны каяка жумшайм, кийинки айда эмне кылам, бул жылы эмне кылам да, негизи максатты бир жумага, бир айга, бир жылга, 5 жылга, 10 жылга, 20 жылга, 50 жылга, 100 жылга кылып жазсаңар, силер ошондо алдыга карай тез кетесиңер. Мына бир эле айда кайга бар эле такалып эмес, ушинтип алдыга постоянно жазып турсаңыздар, өтө ийгиликтүү адамдардын максаттары именно бир жыл алдын ала болот да, максаттары алдын ала жазылыш керек. Ошо? Трансформация окугандан бери мен иерархия менен аябай жакшы иштешип, иерархияны ордуна койдум да, аябай жакшы результат болду да. Да. Ал сөзсүз түрдө керек. Рахмат. Да, дагы кимде кандай сезимдер, айымдар, бөлүшүңүздөр. Айсара айым, сиз сүйлөйүн дедиңиз беле, микрофонуңуз күйүп турат. Ооба, сүйлөйүн дедим, кандайча. Мен азыр максаттарымды жазып атканда, могу мынча табам, мынча таптым деген эч кандай чувство болгон жок. Анан могул нерсеге коротом дегенди элестетип баштагам да.
биринчи ыйлагым келип кетти баягы. Көптөн бери жете албай жүргөн максатыңа жеткенде аябай буулугуп ыйлай бересиң го, ошондой сезим келди, анан чочуп кеттим да. Эмнегедир. Ошол сезимдер болду. Эгерде кубанганыңыздан ыйлагыңыз келип жаткан болсо, анда жетпей жүрүп жеткен максатым деп айтып атпайсызбы да? Скорее всего, сиздики бул жакта терең жаткан нерсе болушу мүмкүн, кандайдыр бир күткөн нерсеңиз болушу мүмкүн. Бул максат аркылуу сиздики динамика деп коет, көтөрүлөт да. Жашооңузда дегиле күткөн нерсеңиз эмне? Ошол жөнүндө көбүрөөк фокусуңузду коюп, энергияңызды ошол нерсенин аткарылганына койсоңуз, мисалы мындай да, биз продажа акча дей беребиз, бирок биздин энергиябыз именно продажада эмес, башка жакта болушу мүмкүн. Мисалы, үйүбүздө мамилебиз жакшы эмес, мисалы жолдошубуз менен жакшы болбой жатабыз да, или там кайын журтубуз менен, бул жакта бир айым жазып атат, кайын журту жөнүндө, кайненеси жөнүндө жазып атат. Кайненебиз менен мамилебиз жакшы болбой атат, же балдарыбыз менен бир нерсе болуп атат, какой-то бир башка жакта көйгөй болушу мүмкүн. Именно ошол жактагы көйгөйдү жабыш үчүн дагы, мисалы жолдошубуз бизге акча бербей жатат, мамилебиз жакшы эмес, шашпа. Мен сенден акча сурабайм, анын ордуна өзүм иштейм дагы, мен ийгилигимди өзүм жаратам дагы, сенден көз каранды болуп туруп мен акча табам деген болсок, анда биздин энергиябыз биздин жумушубузга эмес, ошол күйөөбүзгө өчөшкөн жакка кетет. Анан биз өзүбүздүн жумушубузда ийгилик жарата албайбыз. Себеби дегенде биздин фокусубуз каякта? Шашпа сени деген ошол жакка кете берет. Өчөшүүгө, таарым албайбыз. Именно биринчи ошол жактан да, именно ошол жолдошубуз бизге акча бербей койгон үчүн мен эмне кылып атам? Өзүм менен өзүм иштеп, өнүгүүнүн үстүнөн жүрөм. Акча тапканга аракет кылып атам. Жолдошубуз на самом деле бизге жардам берип атат. Өнүгүүбүзгө. Ошон үчүн айымдар, биз жолдошторубуз эгерде бизге бүгүнкү күндө больно кылып аткан адамдар бизди иштегенге түрткү берип аткан болсо, биз ошол адамдарга ыраазычылык айтышыбыз керек. Себеби дегенде ошол адамдар бизди ойготуп атат. Да, боль аркылуу, да, бизге больно болуп атат, бирок биз боль аркылуу болсо да биз ойгонуп атабыз. Ошол адамдар бизди Бирок менде ошондой бар болчу. Да, ошол адамдар өчөшкөнүн ичинде эле жумушка чыгып баштагам да. Да, ошол адамдар биздин ийгиликтүү болгонубузга жардам берип жатышат. Көп адамдарды байкасаңар, айрыкча Инстаграмдан көп окуп калам да. Ушинтип акча бербей коюп, анан мен памперске акча таппай калып, анан кыйналып, тигиннике смеске акча жок калып, анан ушинтип иштеп баштаганмын, карагыла бүгүн мен ушундай ийгиликтүү болдум деп айтышат да. На самом деле ошол эркеги күйөөсү акча бербеген үчүн ийгиликтүү болгон. Эгерде күйөөсү постоянно акчаны алып келип деп оозуна даярдап салып отурса, ал эмне кылмак? Отура бермек, ал эч кандай өнүгүү болмок эмес, өзүн көрмөк эмес, өзүн таанымак эмес. Ошол адамдарга ыраазы болсок, мисалы мен өзүмдүн жашоомду айта турган болсом, мен ойлочумун, мен да жолдошум бербейт деп. Көрсө мен өзүм сурай албаганча эле берчү эмесмин. Мен өзүм уруксат бербепмин андан алганга. 100 сом дагы сурасам мен, сен акчаң жокпу деп, күнөөлүү сезим менен сурачу экенмин. Күнөөлөп атып берчү. Сен эмне акча сурап атасың менен деп эле мурун да. Азыр мисалы өзүм дагы Кудайга шүгүр акча табам, бирок мен дагы деле жолдошумдан акча алам. Берчи, буга берчи, тиге берчи деп. И сураганда чоң акчаны берет. Милдет менен, Бирок жок, милдет менен деле эмес. Мен өзүм ошону өзүмө корото албайм да. Өзүм үчүн бир нерсе деп сурабасам да, кайра эле балдарыма жумшап салам, өзүм үчүн корото албайм. Ошол жагы кыйын да. Да. Демек сиздин мен дагы азыр максат жаздырганда бекеринен айткан жокмун да, биринчи өзүңөрдү жазгыла, анан балдарыңарды, анан үйүңөрдү, анан карызыңарды деп да, ошол биринчи кезекте сиз турушуңуз керек. Себеби дегенде сиз өзүңүзгө элестетиңиз, сиз мындайча айтканда давайте биз өзүбүздү неме деп элестетели. Баарыбыз тең эле айылда чоңойгонбуз да, аттарды көргөнбүз да. Ат деп элестетели өзүбүздү да.
Hiç anda benim kızım gülüyor da. At bizde. Biz al atka cem bergen jokpuz. Cem bergen jokpuz, su bergen jokpuz, аны караган жокпуз. Hiç. Караган жокпуз, бирок ошол байкуш атты биз иштетип атабыз. Миндик, тияка жүктөдүк, жүк таштык, тигини кылдык, муну кылдык. Атыбыздын кебетесин көрдүкпү? Кандай болот? Чарчайт, ал бизге жардам бере алабы? Ал биринчи күнү ташыйт жүктү, экинчи күнү алып бара турган жерге алып барат, үчүнчү күнү алып барат, төртүнчү күнү эмне дейт? Билгениңди кыл дейт, жатып коет. Ошол сыяктуу дагы биз ошол эле аттын ролундабыз да. Эч өзүбүзгө акча бербейбиз, кийим албайбыз, эс албайбыз, убакыт бөлбөйбүз, карабайбыз, сүйбөйбүз, ухаживать этпейбиз. Этегинде бардыгын башымды оорутпа деп балдарыбызды да көргүз келбей калат, күйөөбүздү да көргүз келбей калат. Анан биздин психикабыз өзүн защит этиш үчүн күйөөм күнөөлүү, балам ыйлак, тиги мындайт, балам укпайт деп баштайт. Ана самом деле мен өзүмө эчтеке бербей койгон үчүн анан аларды күнөөлөп атам. Түшүндүкпү айымдар? Ошон үчүн, пожалуйста, өзүңүздөрдү биринчи орунга коюңуздар, максатыңыздарды жазыңыздар. Азыр сиздер шашылып жаза албай калсаңыздар, сабак бүткөндөн кийин дагы максатыңыздарды жазып, энергияга толуп, өзүңүздөрдү сүйүп, өзүңүздөргө сүйгөнгө уруксат берип, прям всё жеңиңизди түйүп, түрүп, прям всё мен жашоомду мондай кылып өзгөртөм. Бул айда мындай кылам, бул жумушта мындай продажа кылам, бул жакта мындай продажа кылам деп кейс жазатканды изучать этесиздер. YouTube'дан менин сабактарымды көрөсүздөр дагы адамдарга болушунча пайда бергенге аракет кыласыздар. И пайданы аларга берип аткан учурда өзүңүздөрдүн пайдаңыздарды биринчи орунга коесуздар. Хорошо? Ошондо сиздерде сатуу болот. Хорошо? Түшүндүкпү айымдар? Давайте, кандай сурооңуздар бар? Сурооңуздар боюнча бериңиздер. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Трансформациянын баарыңыздар эле билсеңиздер керек. 15-этажда башталат. Баасы 70% арзандатуу. Именно жаңы жылга микрофонуңуздарды өчүрүп алыңыздар. Жаңы жылга карата, именно биз ушундай жаңы жылга, орозого деп постоянно скидка кылып турабыз. Атайын акция кылабыз. Бул азыркы учурда акция жүрүп аткан учуру. А так трансформация курсунун өзүнүн баасы 10.000 сом деп айтасыздар. 70% арзандатуу болгондуктан азыр 3.000 сом деп айтат. Мисалы кээбиркилер айтат да, 1000 сомдук ушундай 3.000 сомдук жаңы чыгып аткан психолог турбайбы, ошон үчүн курс арзан турбайбы, бул курс мага результат деле бербейт деп айтышат да. Сиздер баалуулугун постоянно көтөрүп турушуңуздар керек. Бул курстун баалуулугу 10.000 сом эмес. Бул курстун баалуулугу чексиз. Анткени биздин трансформация курсуна келгендер көпчүлүк айтышат: "Вау, бул курс чындыгында миллиондук курс экен. Элестеткиле, канчалаган нерсе менен иштесе болот экен бул курста." Дубайда бир айым келип калды, трансформация курсун 2 ай окуп бүткөндөн кийин, анда 12.000 сом болчу, анан 2 айга доступка беришибиз да. Мен дейт, Дубайда 2 жыл психотерапевтке баргам дейт. 2 жылда жарата албаган результатымды мен трансформация курсуна келип 2 айдын ичинде ала алдым. Бул өтө күчтүү курс экен деп айткандар болгон, аябай көп. Ошон үчүн бул именно керектүү нерсе менен иштейт. И терең трансформация кылат дагы. И результатты да ошончолук жаратат. Бирок адам аны өзү каалап, ушунчалык биягынан мен ошондой кылам деп келсе жаратат. И сиздер ошон үчүн дайыма сиз ушуну кааласаңыз, ушундай кыласыз. Эгерде сиз ушундай результатты кааласаңыз, бул эң күчтүү курат. Сизге эң сонун жардам бере алат. Заткан Жусупова өзүнүн жашоосун өзгөртө алган. Өзүнүн мамилесин деп постоянно мен аркылуу сатып берсеңиздер болот. Мен деп прям Заткан Жусупова карыздан кутулган. Заткан Жусупова балдары менен мамилесин оңдогон. Заткан Жусупова жолдошу менен мамилесин оңдогон. Өзү результат алгандан кийин анан башкалар менен бөлүшүп баштаган. Да, чындыгында ошондой. Бул жерде эч кандай эмне деп коет эле, камни под водой жок. Жогоруда айтып кеттим да, ретритте дагы именно ошол терең катылып жаткан, биздин айтылбай жаткан эмоцияларыбыз менен аябай терең иштейбиз.
телесная практика обязательно болот. Бүгүнкү күндө биз канчалаган өзүңүздөр көрсөңүздөр керек. Мен аябай көп окуганмын. И жогорку Москвадагы, Кыргызстандагы окууда дагы биринчи кезекте биздин денебизде сакталат маалыматтын бардыгы денебизде сакталат. Денебизде таң калыштуусу биздин эмес, биздин апабыздын маалыматтары дагы. Деген жертва болсо, апабыздын дагы өзүнө ишенбеген атабыз болсо, биз дагы денебизде именно ошол өзүнө ишенбеген сезимдерди атабыздыкын алып жүрө беребиз. Ретритте именно биз денедеги терең жаткан ДНК деңгээлиндеги программалар менен, блоктор менен иштейбиз. Мен аны берем, акча, ден соолук, мамиле запростор менен келсе болот. Жакта, конечно, мындай ушунтой эле айтсаңыздар болот. Мен эмне деп айтып атсам, сиздер үчүн клиенттерге айта турган маалымат. Себеби дегенде эл аралык амбассадорлук Кыргызстанда эч кимде жок. Абсолютно мен муну билем. Себеби дегенде Инна Тилешинованын амбассадорлугунда мен бүгүнкү күндө турам ал жакта. Кыргызстандан катышкан айымдар болгон, бирок эч ким аягына жете алган жок. Мен башында дагы тоскоолдуктар болду, бирок мен аягына чейин чыгам дедим. Чыгам деген менен мына бүгүнкү күнгө чейин улантып келе жатам. Талдоо чебери өзүм үчүн да мен өзүмдүн кыргызчаланган сабагымды доступка берем, жазып алыңыздар. Үйрөтөм дагы, алар как полноценный эле талдоо чебери болуп чыгат. Болгону алар акчага жасай албайт. И ушуну дароо айтсаңыздар болот. Эгерде сиз акчаңыз жок болуп аткан болсо же өзүңүзгө пока уруксат бере албай жатсаңыз, анда ойлонбой өзүм үчүнгө келе бериңиз. Эмнеге? Анткени сиз бул өзүм үчүндө окуп алгандан кийин сексуалити кийинки потокко окусаңыз, сиз ал жакта толук кандуу талдоо чебери болуп 5 сертификатка ээ болосуз деп айтсаңыз болот. И талдоо чеберинде өзүнө мисалы билген талдоо чеберин билгендер, мен талдоону кимге жасайм десе, сиз өзүңүзгө жасасаңыз болот, балдарыңызга жасасаңыз болот, сиңдилериңизге, туугандарыңызга, тааныштарыңызга жасасаңыз болот. Ал эми талдоо ВИПте бул жакта уже как положено эле 2 сертификат, 2 сабакка доступ алат, академиянын сабагына. Менин сабагыма доступ алат. Айтмакчы, талдоо чебери өзүм үчүн менен талдоо чебери ВИПте трансформация курсу 1 жыл бою доступка берилет. Алар трансформация курсун кайра сатып алып отурбай 1 жылга доступ берилет, ошол жактан окуй берсе болот. И сопровождение катышса болот да. Талдоо чебери ВИПте алар 2 сертификат алат эл аралык, и дароо мендей болуп талдоо чебери боло алышат. И кааласа жогорку окуу жайга тапшырып, диплом алып, и как положено психолог болуп иштеп кетсе болот. Келечектин кесиби. Мен айтмакмын, психология бул келечектин кесиби. Кыргызстанда психология боюнча түшүнүк аябай аз. Жаңы эле келген кесип болгондуктан көпчүлүгү түшүнбөйт. Бирок мен Кыргызстанда дагы университетте окуп жаткандыктан азыр психологияга талап аябай чоң. Прям айтып атышат, ишканалардан, мектептерден, садиктерден аябай көп жактан психологдор керек деп келишет экен. Бирок психологдор бизде жетишсиз экен, аябай аз. Эми окуп атышат, эми элестеткиле прям. Жок, не получилось. Там сделай чуть меньше. Давайте, сурооңуздар болсо бериңиздер. Анан өзүңүздөрдүн бул жазылган максатыңыздарды күндө окуп, да, прям максаттарыңыздардын элестетип, прям визуализация кылып, эртең менен турганда бир сыйра окуп, өзүңүздү прям жүрөгүңүз каалап аткан учурда бир сыйра окуп, максатыңызга жеткениңизди элестетип, и ошондон ала турган эмоцияларга өзүңүз уруксат берип, мисалы, жогоруда айым айтып атпайбы, мен өзүмө эчтеке жумшабайт экенмин деп. Именно өзүңүзгө жумшап атканыңызды, и андан эмне алып атасыз, кандай жагымдуу сезимдер болуп атат. И ошол сезимдерге өзүңүздөргө уруксат берип, максаттарыңыздарды ишке ашканга уруксат берсеңиз эле, клиент салган сайын
баягы максатыңыздын ишке ашытканын элестетесиз дагы, и сразу энергия пайда болот, и клиент менен дагы мындай нормально сүйлөшүп баштайсыздар. Хорошо? Уруксат берген жөнүндө да, мисалы, жогоруда эмне деп айтты? Мен өзүмө эч качан жумшабайт экенмин акчаны деп атабыз да. Эмнеге жумшабайбыз? Анткени биз өзүбүздү эң акыркы орунга коебуз. Эгерде мен өзүмдү биринчи орунга койсом, анда мен балдарымды карабай коем. Деп балдарымдын алдында күнөөлүү сезим болот, жолдошубуздун алдында күнөөлүү сезим болот да, анан алар биздеги эле күнөөлүү сезимдерди кайра айтып беришет. Сен балдарды карабай атасың деп күйөөсү сүйлөнүп баштайт. Сен мага көңүл бурбай жатасың деп өзүнө көңүл бурдургусу келип жата баштайт күйөөлөрүбүз да. Анан өзүбүзгө кийим сатып алсак дагы, мен өзүмө ушунча сомго кийим сатып алдым. Ошонун ордуна балама ушундай алып берип койсом болмок, же үйгө тигини алсам болмок деп ал өзүбүздүн сүйгөн. Эмнеге? Анткени көп учурда биз кичинекей кезибизден эле өзүбүзгө фокус койгон эмеспиз. Кызым, эмне каалайсың? Балам, эмне каалайсың деп бизден эч ким сураган эмес. Анын ордуна тур тигини жаса, тур тиги баланы кара, тур тиги жумушту аткар, тур сабагыңды кыл, тур тигини кыл, тигини кыл. Тигини кара, мага мындай кыл, менин үйүмдү жыйна, например да. Атаңдын тигини кыл, атаң келип атат, Эми биздин менталитет ошондой болгон, это нормально. Алар да күнөө эмес. Анткени ал адамдар өздөрүн да сүйгөн эмес, өздөрүнө көңүл бурбаган адамдар болгон. Анда эгоист болуп кетпейсиңби дейт да. Эгоист болуп кетпейсиңби деп ойлойбуз. Эгерде мен ат жөнүндө айтып атпаймынбы да? Эгерде биз өзүбүзгө эч кандай энергия бөлбөсөк, биз кантип башкаларга бере алабыз? Биз болгон эле өзүбүзгө көңүл буруп, өзүбүз көп нерсени эс алган учурда биз башкаларга дагы өзүбүздүн ичибиздеги маанайларыбыз менен бөлүшөбүз. Мисалы, мен эс албай эле кечке иштей берсем, мен силерди дагы көргүм келбейт, клиенттерди дагы көргүм келбейт, балдарымды да эч нерсени каалабай калам. Менин психикам чарчайт. Ошол психика чарчабай, наоборот, жагымдуу маанай бериш үчүн мен биринчи кезекте эс алышым керек. Прям жыргашым керек, өзүмө жаккан тамакты жеп, өзүм каалаган кийимди кийип, өзүм рахаттангандан кийин мен башкалар менен ошол рахаттанган сезимдерим менен бөлүшөм. Эй, карагыла, мен рахаттандым. Балам, сен да рахаттансаң болот. Мен эс алдым, кызым, сен дагы эс алсаң болот деп мен башкалар менен бөлүшөм. Эгерде мен өзүм эс албасам, мен эс алган жокмун, сен үчүн эс алышың керек деп баштайм, изет кылып баштайм. Уруксат бергиле деген, мындайча айтканда, сизге ата-энеңиз уруксат бергенин элестетесиз кичинекей кезиңиздерде. Кайра эле кичинекей кезге барсаңыздар болот да. Вот ата-энеңиздер кичинекей кезиңиздерде сиздин эс алганыңызга уруксат берди да. Сиздин бир нерсени жасайм десеңиз, жасаганыңызга уруксат берди. Ата-энебиз уруксат бергенин элестеткенден кийин бизде деген лоялдуулук деп, эгерде трансформацияны окусаңыздар билесиздер, таандык болуу деген бар. Эгерде мен апамдын айтканын жасабай койсом, анда апам мени кабыл албай коет деп коркобуз. Атам мени кабыл албай коет деп коркобуз. Вот именно ошол таандык болуу, бул дагы биз үчүн аябай чоң нерсе. Эгерде мен мисалы азыр Кыргызстанда адамдар жанагы неме жөнүндө айткым келип атат да. Кечегиде филармониянын алдында бир кыз купальник кийип туруп, анан сыртынан көйнөк кийип эле барды го. Аябай обсуждение болду го. Эгерде мен элдин баары көйнөк кийип жүрөт, мен көйнөк кийбей койсом, мен Кыргызстандагы адамдарга таандык болбой калам деген ал кыздын программасы болгондуктан,
Ал кызда аябай катуу талкууга алышкан. Ал кызда подсознательно программа болгон. Подсознаниясында. Элден өзгөчө болгон үчүн. Илгерки заманда биздин тектерибизди именно элден өзгөчө болгон үчүн ташбаран калышкан. Ал бизде бүгүнкү күндө жашайт. Мен апамдын айтканын укпай койсом, же бир туугандарымдан өзгөчө болсом, анда мени кабыл албай коюшат, ташбаран калышат, чыгарып коюшат, менден кечип коюшат деген коркуулар бизде жашайт. Ошон үчүн өзүбүзгө уруксат бербейбиз. Анын ордуна мен продажа кылбай эле койгом. Жакшы, андан ордуна мен акча таппай эле койгом. Жакшы, анын ордуна мен өзүмдү карабай эле, жанымды кыйнап эле, күн түндөбөй ушинтип эле энергиям жок жүрө бергеним жакшы дейбиз да. Эң башкысы биз ошол жака таандык болушубуз керек. Хорошо, ата-энебиздин уруксат бергенин элестетип, кызым сен өзүңдү сүйсөң болот, кызым сен өзүңдү карасаң болот, өзүңө энергия толсоң болот. Анткени сен өзүңдү сүйгөн сайын башкаларды сүйө аласың. Өзүңдү сүйгөн сайын сен жолдошуңду сүйө аласың, өзүңдү сүйгөн сайын сен балдарыңды сүйө аласың, өзүңдү сүйгөн сайын сен кимди? Клиенттериңди сүйө аласың. Эгерде сен өзүңдү сүйбөсөң, сен эч кимди сүйбөйсүң. Абсолютно эч кимди. Сүйүү каяктан? Бизден башталат. Менин бир максатыма жеткенимди элестеткенде башка бирөө мени мактаганын күтө берем дейт. Ошонун үстүнөн кантип иштесе болот? Признание бул биздин психиканын дагы талабы. Психиканын бир нече талаптары бар да. Мактоо, кабыл алуу, кучактоо, сүйүү. Эгерде ушул талаптарын албай калса, биздин адамдардын психикасы аны башка жактан талап кылат. Күйөөсүнөн күтөт, мени мактасын, мени сүйсүн, мени кабыл алсын деп. Ал каяктан келген талаптар? Ал биздин адам болуп жаралганыбыздан баштап, кичинекей кезибизден ата-энебизден албай калганбыз. Психология деле ата-энеге барат. Себеби ата-эне биздин жашообуздун фундаменти. Эгерде сиз өзүңүздүн ата-энеңизден ой кызым азаматсың деген мактоону албасаңыз жана ага тойбосоңуз, бүгүнкү күндө башкалардан күтөсүз. Именно ошо башкалар мактасын деп кийим алабыз. Башкалар мактасын деп үй алабыз. Башкалар мактасын деп машина алабыз. Башкалар мактасын деп эс алабыз. Өзүбүз үчүн жасабайбыз көп учурда. Бул биздин бүгүнкү күндөгү аябай чоң минусубуз. Именно ошол мактасын деген учурда биз көп учурда башкалардан бөл алабыз. Эч ким мактабай койсо, ал мени көрө албайт деп айтабыз башта, кайра айтып баштайбыз. Мактабай койсо, капа болуп баштайбыз аларга, таарынып баштайбыз. Күйөө мени мактаган жок, бүгүн ушундай сонун тамак кылдым эле, таң аткандан кечкирмге чейин. Күйөө мени мактабай койду дейбиз. Анткени сиз кайсы бир учурда бала чагыңызда бир нерсени жасагансыз, бирок сизди мактабай койгон. И ошол жактагы болуңуз дагы деле бүгүнкү күндө иштей берет. Признанияны өзүнө өзү кантип берсе болот? Өзүңүзгө өзүңүз бере албайсыз. Признанияны сиз именно ата-энеңизден аласыз. Ата-энеңиз сизди бул сиздеги сезимди айтат. Сиздин сезимди апаңыз сизге айта берет. Хорошо айымдар, продажа кылыш үчүн дагы бизде абдан чоң психология иштейт. Ошон үчүн азаматсыздар, сиздер бул жака келдиңиздер, аракет кылып атасыздар. Уже эле мен молодецмин деп айтсаңыздар болот. Себеби дегенде ойгонбой үйүндө күйөөсүн күнөөлөп, капа болуп, дагы деле ордунан жылбай отурган адамдар аябай көп, дагы деле бар. Сиздер уже эле аракет кылып таанышып, клиент менен байланышуу, бул дагы өзүнчө рахат алышыңыздар керек. Ошондон да өзүңүздөрдүн аябай чоң жумуш жасап жатканыңыздарды билиңиздер, өзүңүздөрдү дайыма мактаңыздар. Мен азаматмын, урушпаңыздар, сатуу болгон жок, это нормально да. Мисалы, сиздер 10 клиентке сатпасаңыздар, эртең 20 клиентке сатам деп ниет кое берсеңиздер, сатасыздар. Мен бүгүн 10 клиент менен сүйлөштүм, 10 тең алган жок. Мен колуман келбейт экен, мен сата албайт экенмин деп баштагандын ордуна, бүгүн мага 10 клиент аябай чоң сабак берди, эмне эмне жөнүндө айтып берди, кандай суроого кандай жооп бериш керек экенин сизди даярдадым. Мындайча айтканда, бүгүнкү 10 отказ кылган клиент сиздин эртеңки 20 сатууңузга даярдаганын сезиңиз дагы. Всё, мен эртең 20 сатуу кылам деп күндө өзүңүздөргө план жазып алыңыздар дагы. Мен бүгүн монча сатуу кылам, эртең мынча сатуу кылам.
деп эле болушунча фокусуңуздарды жакшы жака кое берсеңиздер эле болот. Хорошо? Так, эч качан макташкан эмес да. Синдром отличницы именно ошо признание алыш үчүн биз жакшы окуганбыз, жакшы кыз болгонбуз, послушный болгонбуз, удобный болгонбуз да. И анан, конечно, боло алганбыз. Бизди колдонушкан көп учурда. Вот айымдар, азаматсыздар, ниетиңиздерди эң жакшы жакка, өзүңүздөрдүн жашооңуздарды өзгөртүү жакка коюп эле иштей бериңиздер, баардыгы жакшы болот. Эч ким сразу эле миллиондон баштаган эмес. Баарыбыз тең эле. Менин дагы кайсы бир учурда продажам 500 сом эле болгон. Мен 500 сом бир күндө бир адамга 500 сомго сатсам аябай сүйүнчүмүн. Бир разборум элестетик эле. Анда Инстаграмда азыркыдай адамдар жок да. Мен өзүм жалгыз эле чыгып эле Инстаграмга чыкканды да билбейм. Чыгып алып колуман келген рилстерди жасап, колуман келген сториске чыгып, сториске чыгыш эмес, анда вообще көрүнчү да эмес. Сториске картинкалар менен эле келгиле, мен ушундай разбор кылып берем деп адамдар менен түнкү саат 1-2 чейин сүйлөшүп, анан алар 500 сомго келип, эң башкысы мен өзүмдүн каалоом именно ушул методиканы элге жеткирүү болгон, өзүмдүн жашоомду өзгөртүү болгондуктан токтогон эмесмин. Эң башкысы токтобош керек. Ой, менин колуман продажа келбейт экен деп токтоп калсаңыздар, всё, анда сиздер каяка? Аркага кетесиздер. Ошон үчүн нет, мен бүгүн продажа кылган жокмун. Эртең да кылбайм, бүрсүгүн да кылбашым мүмкүн. Мен наркы күнү сонун продажа кылам деп эле только вперед, вперед, вперед кылып кете берсиңиздер керек. И сиздерден күчтүү продажник жок болот. Какой-то убакыт өткөндөн кийин, 1 жылдан кийин мисалы айтасыз, вау, мен кандай нерсени өткөнмүн. Именно ошол кыйынчылыктарды өткөндөн кийин такшалып, анан сиздерден күчтүү продажник башталат. Хорошо? Азаматсыздар айымдар, колуңуздардан келет. Биринчи кезекте өзүбүзгө ишенүү. Биз бүгүнкү күндө энебиз да, биз бүгүнкү күндө аялбыз, бүгүнкү күндө өзүбүздү өзүбүз колдоп аткан айымдарданбыз. Эгерде бизде баары жакшы болсо, биздин балдарыбыз да, биздин жолдошубуз да, биздин үй бүлөбүз да баардыгы жакшы болот. Жакшылык айымдардан башталат. Негативке түшпөйбүз, только вперед. Да, сразу эле вау, продажа болуп кетпеши мүмкүн, это тоже нормально. Хорошо? Сүйлөштүкпү айымдар? Хорошо, Да. сонун рахмат. Сонун сабак. Рахмат Да, сизге. спасибо. Рахмат айымдар. Анда эмесе только вперед, максаттарыбызды коебуз, алдыга карай, только башкалардын мактоосу үчүн эмес, өзүм үчүн жаратам деп өзүңүздөргө фокусуңуздарды өзүңүздөргө коюп, только өзүңүздөр менен гана алдыңыздарга өзүңүздөрдү гана алып кетиңиздер. Рахмат баарыңыздарга, ийгилик каалайм. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жакшы турыңуздар. Рахмат сизге чоң Рахмат. мотивация бердиңиз. Ооба, сонун. Уктап аткан жерде ойгонуп калдык, фамилиялар ойгонуп атпайбы? Чоң рахмат.